Быйыл кимге кандай жыл болду экен? Ооруз сыркоолордун көбөйүп кеткен да, ошондон да. Лидерлер чыгат экен деп. Кут келди деп коем го дайыма. Садыр Жапаров болуп калды. Ал 6 да. Бүнү Ал кутпу. 6 бар жерге инвестиция өзү келе берет да. Чынында жетип эле? Жейт. Мен түшүнбөй, агайды жаман көрүп, мен деле ширк деп ойлочумун. Айтат го, эгону сындырыш керек, напсини жок кылыш керек. Консультация учурунда келет да, баламды түшүнбөйт да, кызымды канча адам колунда иштейт. Ошолорду туура койгонго жакшы экен да. Дагы кайсы белгилүүлөрдү карап чыккыңар, кимдики ким экен? Мисалы бизде келишпестиктер көбүнчө эле ошондон келет да. Мен чечингеним жетип экен да. Мектепте деле баягы атаман, там мушташып кеткен балдардын баары эле 7-лер, 1-лер, 9-дар болот экен. Революционерлердин баардыгы эле 4-төр негизи. Таксисттики кандай экен? Анан 8 таң калат да, 9. Бул эмне болуп атат дейт да. 9 менен 6 кандай достукта кандай? 4 шумдук кыйнайт да эки баланычы. Өзүн билген, өзүн тааныган, сонун нерсе турбайбы? Кайрат Кыргызды карап чыккам. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн болсо Сюцай илимине кайрадан кайрылабыз. Биздин белгилүүлөрдүн мүнөзү кандай, эмне ошо туулган күнүнө жараша бир сыйра карайлы деп чечтик. Ошондой эле 2023-жыл бизге эмнелерди алып келет болду экен Сюцай илими менен караганда, ушул тууралуу дагы суроолорубуз бар. Анда эмесе кызыктуу маек болот деп ишендире алам. Экранга жакыныраак отуруңуздар. Бүгүн менин мейманым Сюцайчы Эркинай Мамытова. Саламатсызбы? Саламатчылык, Назира. Кандайсыңар? Жакшы. Бүгүн мына буюрса январдагы соңуна чыгып келатат. 2023-жыл. Негизи эле кандай болот? 2022-жыл сүйүү жылы дедиңиздер эле. Сүйүү жылы болдубу? Ал жылга бир жыйынтыктоо иретинде айтып кетелик дагы, анан 23-жылга өтөлүк. 2022 сүйүү жылы болгон. Баарыбыз көрдүк го. Ага чейинки жанагы пандемия, коронавирус баарыбыз маскачан жүрдүк да, бирок 2022-де маскалар чечилди, туурабы? Баарыбыз каалагандай тойлор өтө баштады, жандай уюштуруу кечелери өтө баштады. Өзү ошол белгиси да. 7 миллионго жеткенибиздин себеби сүйүү жылы да койсо. Сүйүү жылы. Эми азыр 2023-кө карасак, 2023 бул трансформация жана кризис жылы деп коет. Кризис десе, баарыбыз негизи коркуп кетебиз го, ошол сөздүн өзүнөнчү. Кризис дегенде негизи коркпош керек. Кризис деген сөздүн өзү бул мүмкүнчүлүк. Кризис аркылуу биз трансформация, өзгөрүү болот да. Быйылкы жылы негизи мына азыр кечеги күнү катуу суук болуп кетти го. Эми быйыл мындай ушундай нерселер көп болот да. Не только катуу суук, эми биздин оюбузга келбеген нерселер боло берет быйылчы. Себеби бул азыр кету деген планетанын таасири да. Кетунун, мисалы 2020-жыл Рахунук болгон да, Рахунун деген жарымы кету да. Бул мындай башкача планетада негизи мында адамзатты трансформациялайт. Мо 2023 азыр биздин өзүбүздүн жер планета өзү трансформацияга өтүп атат да. То есть азыр деген жана резонанс Шумана деп коет го. Ошол мурда мисалы жанагы герц деп коет, жердин жыштыгын белгилеп турушат го. 7-8 ашып кетсе 9га чейин көрсөтсө, азыр уже 39-40ка жетип калды да. Ама азыр быйылкы анан дагы катарынан 3 жыл жердин өзүнүн трансформациясы жүрүп атат. Ошол резонанс Шумана боюнча жер өзүнүн вибрациясын 200-гө көбөйткөн атат да. Ошон үчүн азыркы күндө 200-гө? Ооба, 200-гө. Аны адам кантип көтөрөт? Ошо да, ошон үчүн мисалы ошол нерсеге, ошол вибрацияга биз дагы тең келиш үчүн болушунча биз азыр руханий өнүгүү кылышыбыз керек да, быйылкы жылы. Себеби мисалы ар кандай ситуациялар боло берет, кырдаалдар боло берет. Эгерде ал кырдаалдын баарына биз өзүнчө эле бандай ички эмоционалдык жактан берилип, андай кайгырып, ушундай бир негативдүү терс эмоцияларга өтө түшүп кетсек, анда жанагы вибрацияга туура келбей калат да. Жана ооруз сыркоолордун көбөйүп кеткен да, ошондон да 2020-да мисалы Рахуда ким эмоционалдык планын көтөрө албай калганда ооруп калып анан көбү кетип атты да. Ошондуктан важно бүгүнкү күндө негизи биз үчүн маанилүү ошо өзүбүздүн эмоцияларды мындайча айтканда сорттоп, негативдүү терс эмоциядан оң эмоцияларга
жылышыбыз керек да, сүйүү эмоциялары көп чыгыш керек, благодарность, ыраазычылык, шүгүрчүлүк менен жүрүшүбүз керек. Негизи ыраазычылык айта албай калабыз го кээдечи. Мисалы азыр мен да ойлоп кеттим да, 2020 эмнеге кайра айтам, себеби ал Раху азыр кетүү да, жарымы кетпи. Раху мисалы бизге эмнени берип койду 2020да? Мисалы баарыбыз эле материалдык байлыкка ыктап атпайбызбы? Негизи эле канча жылдан бери ал маалда биз абага жетпей калдык го, туурабы? Искусственный дыхание. Мисалы ошол эсимде да, италиялык эң миллиардер жана 93 жаштагы киши күнүнө 5000 евродон төлөп жана искусственный дыханияны жеңип чыкты коронавирустан. Ошондо айтат го, ыйлап атканда врачтар сурайт да, эмнеге ыйлап атасың дегенде, мен берген акчама ыйлаган жокмун, мен 93 жыл бою ушул таза аба, Кудай берген абаны жыттап, бирок 1 сом төлөбөй, бирок ага ыраазычылык деле мындай билгизбептирмин. Азыр ошонун кандай десем, баалуулугун түшүндүм дегендей, быйылкы 2023 жылда да эми кандай эмне болот билбейбиз да, аны бир Кудай билет го, бирок негизи баары бир кризис болору анык да. Кандай кризис болору ал бир Кудайдан. Бирок эмне болгон күндө дагы адамдар өзүн именно руханий жактан бийик кылып, ошо руханий китептерди окуп, руханий жактан өнүгүп, өзүнүн вибрациясын гана көтөрүш керек да. Аны мен ойлойм, ошондой баягы фитнестерге баш керек, спортзал, йога, медитацияларды кылып, намаз окугандар намазын окуп, мисалы чын жүрөгүнөнчү. Ошентип гана адам өзүнүн жүрөгүн тазалап, эмоцияларын көбүнчө андай оң эмоцияларга өтүш керек да. 40тан азыркы абалыбыздан канча эсе жакшы адам болушубуз керек болот атпайбы? 200гө жетиш болгону ошо сүйүү чыгарып, бири-бирибизге сүйүү мамиледе жана ыраазычылык. Жанагы ичиндеги котур ташыбарлардын баары коңторулуп чөт турбайбы? Бир кыйла душевный кризис болот да. Жан дүйнө. Азыр ушул жылдары биз көбүнчө ошо жан дүйнөнү байытышыбыз керек да. Негизи эле адам өзү эме да, материалдык, анан кийин руханий жак 50-50 кетиш керек да. А биз көбүнчө материалдык кете баштаганда духовный жакты карабай коет атпайбызбы? Руханий жакты эми мындай анча маани бербейбиз да. Эң башкысы акча барбы, карьера кылып атам деп эле ошондой материалдык. А негизи азыр весь мир материалдык дүйнөгө зациклен болуп калган да. То есть материалдык дүйнөгө байланып калбадыкпы баарыбызчы? Чын эле да, акыркы учурларда. Анан азыр могу 7де трансформация кылат да. Коркуп атам. Жок, коркуштун кереги жок. Коркуштун кереги жок. Болгону ошо мен айткандай эле чын жүрөктөн жан дүйнөбүздү байытып, жан дүйнөнү байыткан. Мисалы вот ойлойм да, быйылкы жылы сенин YouTube каналыңдагы ар бир берип жаткан жанагын баары бул жан дүйнөнү байыта турган да. Мен мисалы сага азыр эфирден дагы бир ирет мындай ыраазычылык билгизем да. Мен даже өзүм көрүп атпайм, улам көрүп. Вот ошонун баары азыр бизге керектүү нерселер да. Өзгөчө быйылкы жылы. Себеби адамдар азыр жан дүйнөсүн издеп, кыйналып, жанагы эгерде жер вибрациясын дагы көтөрүп ийсе, элестет эле терс эмоцияда жүргөн адамдарга кандай кыйын болот. Мисалы магнитный буря болгондо баштары ооруп, кыйналып кетип атпайбы? А азыр жер өзүнүн вибрациясын 200гө койгонго кетип атат. Жердин вибрациясычы. Ошондо биз эгерде вибрациялардын өзүнүн герци бар да, мисалы адам дайыма коркунучта жүрсө, кейип, кепчип, налып, нааразы болуп жүрсө, бул эң аз герцте берет да. 0,3, там 0,9, даже 1,5-дан ашпайт. А биздин вибрация көтөрүлүш үчүн жок дегенде биз мисалы ыраазычылык, шүгүрчүлүк, сүйүү, кубаныч, ушинтип моундай просветленияга жетиш бирке кыйын. Себеби ал олуялар, пайгамбарлар жүргөн да, 700 герцтечи. Мисалы алардын мисалы бир пайгамбар отурганда ал канча адамга өзүнүн энергиясы жеткен да. А биз эми жок дегенде ошо бири-бирибизге эле мындай сүйүү менен, жамандык кылбай, жакшы ниет менен, мисалы мен сенин ийгилигиңди мисалы бири-бирибизге жакшылык каалапчы. Сүйүнүп атсаң, ичин кубанып атсак, а ичи тардык, ал бул ач көздүк, бул баары эле низкий вибрация да, төмөнкү. Сонун. Эми жанагы немеге кирели.
быйыл кимге кандай жыл болду экен? Биз бүгүн туулган күндөрдүн цифраларын эле карайбызбы, же немелерин да карайбызбы? Жана эмне деп коет эле? Миссия. Миссия деле карап койсок болот. Неме ошол жака кирели деп. Бирлерге кандай жыл болот экен 2020? Мындан сырткары дагы айтып кетиш керек. Мисалы, азыр жердин жылы жетти да. Анан бирок андан сырткары ар бир адамдын өзүнүн жеке жылдары бар да, Сүт Сай боюнча. Мисалы, мага 4 жыл. 4-чү жыл да. 4-чү жыл бул мистика жыл. Эми эсептейбиз да биз. Сен датаң, сеники экөө да. Паспорт боюнча айтайм. Жетесе, сеники паспорт. Жаман уруштум го. Экөө да. Эки да ошо алмаштырып салышың керек да 8гечи. Негизи сен өзүң 8сиң да. Негизи сеники эки датаң тең эле, баягы адамдарды, коомчулукту трансформация кылганы келген кызсың да. 7 деле жакшы, 8 деле, бирок баягы бир датага жылдырып алсаң жакшы эле дейм да, 8гечи. Сүйлөмөй эле койчу дей берди. Сонан эгерде паспорт боюнча алганда сеники жер менен бирдей болуп калат экен. 7-жыл. Тоже трансформация жылың да. Руханий жактан көтөрүү өзүңдү. Эгерде по факту алганда 8-жыл. Тоже аябай эмгектенишиң керек да. Эмгек аркылуу быйыл карман көтөрүлөт да. Көп эмгектенсең. Анан кимне ою. Ошо 8-дин энергиясы иштеп жатайын десем. Бирок ойлоп атам, ошо 8-дин иштеп атат го, себеби акыркы күндөрү клуб миллионерге катышып, акча жактан билим алып атпайсыңбы? Бардыгын ошол, видимо, 8-дин иштеп атат окшойт. Себеби энергия октябрдан алмашат да. То есть толугу менен январдан күчүнө кирет, октябрдан баарында алмашат акырында. Анан сен октябрдан баштадың, как раз. Клуб миллионер, ошо ойлоп койдум, по факту тоже көбүрөөк иштейт окшойт деп сеники. 50-ге 50, 7 дагы 8 дагы мынтип алмак. Ошон үчүн алмаштыргым келбей атат. Талтайган жакшы экен да, мындай эки жакка теңчү. Учуру менен секирип. То есть ушундай да, мага жердин өзүнүн жылы жети болуп атат, андан сырткары мисалы ар кимистики, мисалы меники 4, демек меники мистика жыл да. Мисалы мен быйылкы жылы көбүрөөк передача беришим керек. То есть мондой илимдеримди элге беришим керек, таратышым керек. Азыр миссияңы аткарып атсың да? Ошон үчүн кечээндө Ошко барып, бир жума бою сүйлөп келдим да. Чыныгы илим, акыйкат илим деп коет го. Кураны Карим, хадистер, хикмет, дегеле бүт руханий илимдердин баары бул акыйкат илимдер да. Акыйкат илим баары эле түшүнүктүү да. Анан ошону көп беришим керек мен. Мисалы кимдир бирөөнүкү 5 болуп калышы мүмкүн. Кимдики бирөөнүкү 5 болсо, демек анын үчүн коммуникация бизнес жылы болуп калат. Не болгон күндө дагы билип атасың аны, мен билдим кантип келсе эле эсептеп бересиң жумай. Мынтип эле эсептеп коем да. Эми бирлер кандай десем, булар аябай багы, булар төрөлгөндөн эле, булар жанагы мен деген адамдар да, буларда лидерлик сапат өтө күчтүү. Булар деген баандай көңүл борбордо болгон жакшы көрсөт да, центр внимания. Баары меникиндей болсо деп, анан жанындагынын баарына баандай покровительство деп коет да, мындай жардам берип, колдоп көрсөтүп жүрөт. Бирок ким свой болсо, өзүнүн адамы болсо гана да, өзгөгө эмес. Бирлерде ошол нерсе бар. Бизде бирлерден ким бар? Мисалы саясатчылар. Аскар Акаев как раз бир болчу да. Негизи бизге туура эле президент келген башындачы. Баягы хан, бул группа хан го. Буларда деген система күчтүү иштейт да. Баягы бирдин өзгөчөлүгү башка сандардан. Буларда стратегиялык ой жүгүртүү бар да. Мисалы биз биле албаган, көрө албаган стратегия буларда бар да. Мисалы 10 жылга, 50 жылга алдына көрүп коюшат. Эмне кылыш керек, кандай? Ошон үчүн ойлойм да, мисалы Аскар Акаев келип туруп эле Кыргызстанды Швейцария кылам деген го. Мынча жылдан кийин Швейцария болот. Эми ага конечно ага мындай жетпей калды, кетип калды, бирок негизи эле да. Дагы бир Курманбек Бакиев бир болчу. Тоже баандай мамлекет башкара турган адам болчу да. Лидерлер чыгат экен да бирге. Булардан лидерлер чыгат да. Булар баягы башкарганды жакшы көрөт да. Булар добрый башкаруучу болот, ак көңүл. Себептен да мисалы бул жашоодо өзү башкарганга эки адам күчтүү да, 8дер, анан бирлер. Бирок экөөнүн аймасы бир башкарса, баарына жакшы да, мындай башкарып контролдоп коет, бирок
мындай өтө эле көзөмөлгө албайт да. А 8дер аябай башкараттан еще ар бир нерсени монтип контролдоп турат да. Баштан аяна чейин ким каяка бастат, эмне кылып атат, ошондой айырмачылыгы. Анан бийликке умтулгандагы 2 сан бар. Бул 1 анан 7. Өзү бийликке баары эле умтулат, бирок именно эмне деп койчу эле, жана трон деп коебу, местага бир анан жетип отурат да. Бир же жетип отурат. Андай кылып ойлонуп көрсөм, чында Аскар Акаев бирби, Курманбек Пакиев бирби, алда келди бийликке, андан кийин Роза Отунбаева келди. Алда бирби? Жок, анын миссиясы 1. Ал өзү 5, миссиясы 1. Бирок уже 33төн өткөндөн адам миссияда жүрүп калат да. Ошон үчүн ал бийликке келип калды. Анан көп өтпөй эле Атамбаев келди, Алмазбек Атамбаев. Ал 17си. Анда 2 бийликке умтулган сан 1 да, 17си, 8 тоже башкаруучу. Анын артынан эле Жээнбеков келди. Ал жетти го. Ал дагы хандыкка отурду дегендей да. Анан бирок жакшы азыр баягы кыргыз элине кут келди деп коем го дайыма. Садыр Жапаров болуп калды. Ал 6-6 да. Буну ал кутпу. Тройной бриллиант 6. Мисалы үй бүлөдө 6 төрөлсө, бул жакшы. Жөнөкөй 6лар аз да, аябай аз. Анан Жапаровду айтты, ал эмнеге 6, ал эмнеге кут болуптур, ал эмне? 6 декабрда төрөлүп атат, еще миссиясында 6 болуп атат, матрицасында да 2-6 бар экен. Анан баягы көпчүлүгү мен баягы жаңы чыкканда ошентип 6ларды Кудай сүйөт ал бул десем, анан жазып башташты да, эмнеге мындай тиндей деп, эгерде президенттин өзүн мындай салып көрсөк, ал баягы түрмөдө отурган жерден эле келип туруп эле президенттикке отурду. Ошол да Кудайдын өзү жакшы көргөн ошонун да. Жактан алып туруп эле бияка эми тарыхта жок го андай нерсечи. Жактан отуруп эле анан келип хан болуп калганчы. Это 6 үчүн да. Бирок 6 келгенде жакшы да, мындай көпкө турса. Мисалы Казакстан эмнеге өнүккөн? Нурсултан Назарбаев так 6 да. Ал канча жыл башкарды? 30 жылдан ашык Казакстан инвестиция. 6 бар жерге инвестиция өзү келе берет да. Анан эми алар деле өзүнүн программасы бар, бирок баары биз минусун карабай, плюсун карай беришибиз керек да. Жакшы жактарын. Өзбекстанга дагы президенти азыр 6 да, 24-ндөгү. Мисалы, алар канча жыл бою Ислам Каримов 30-дагы 3 да өтө мындай жесткий управленияда да, 30 это өтө каттуу кармаган адам да, системаны аябай. Мына ошол управленияда жүрдү, башкарууда. Азыр болсо президенти 6. Азыр болсо мисалы Өзбекстанда тааныштарым бар, мисалы бизде да мастерлер сүйлөшсөк, аларда өнүгүү күчтүү да. Аябай бизнеске ыктап атат, жаштардын өнүгүүсүнө, себеби 6 бар жерде ошентип өзү эле өзгөрө берет да. Анан негизи 6лар жакшы. Эми кичине уйкучу, жалкоо болушат. Эми ошо программасында бар нерсе да, данность деп коет, ушул Кудай жараткан ар бирибиздин программабыз бар да. Негизи эле алганда 6лардын мындай биз айтып коебуз да, эми иштебесин, бирок алар жүргөн жерде эле инвестиция боло берет да. Акча көбөйөр экен да. Көбөйөр, бардык нерсе ийгиликтүү боло берет. Ошо. Анан бирок көп 6лар мисалы кеч үйлөнөт, кечки үйгө чыгат да. Себеби комфорту бузулат да. Булардын напсиси, напси деп коет да. Ар 9 түрдүү напси бар да, 6-нын напсиси комфорт жакшы көрөт да. Комфорт, ыңгайлуу болсо, анан ыңгайын бузулбасын да, 40-ка жетип, үй бүлө куруу маселесин ойлонушу мүмкүн. Ити ойлонсо. Ойлонбосо жалгыз жүрүп кетет. Жалгыз эле өтүп кетет ошолар. Себеби отшельник деп коет да, 3 сан бар да, мындай жалгыз эле жыргап жүрө беришет. Бул 1лер, 6лар, анан 8дер. Буларга сен да сени, буларга киши деле кереги жок да, өтө өзүнө өзү семья болуп жүрө беришет, өзүнө өзү үй бүлө болуп. Таң калбаш керек да. Мисалы мен көп мындай экен да, мен эми 4 жыл болду да Сүтсай менен Алектен. Башында чында эчтеке түшүнчү эмес экен. Мен түшүнбөй, агайды жаман көрүп, мен деле ширк деп ойлочумун. Окуп келип алып кайра страдать эткен күндөрүм болгон. Каяктан барып окудум, жакшына эле жашап аттым эле, что менин аң сезимим бузулуп кетти депчи. Анан акырындап келген да, көрсө мен окуп келгенден 1,5 жыл кыйналдым. Мен жан дүйнөм кыйналды да. Көрсө мен жан дүйнөм кыйналбай эле, напсим кыйналган экен. Мисалы адамдар биз ооруп атабыз, кыйналып атабыз дей беребиз го. Негизи бул кыйналуу бул напсиден экен, эго. Мисалы бирлердин эгосы башкаргысы келип атпайбы? Эго это напси да, орусчасын айтып берейин, эго деп түшүнүктүү. Экилердин напсиси, эгосы түшүнгүсү келе берет. 3-төрдүкү болсо
адилеттүү башкаргысы келе берет анализ аркылуу. Төрттөрдүк болсо баягы максат коет напсичи, кечке эле бесконечный максат. Кстати, балаңын мындай максаты түгөнбөйт да, бир күндө бул төрттөр мондай список түзөт да, кечинде галочка коюшат. Бул аткарылды, бул аткарылды. Вдруг аткарылбай калса, анан ошодон азап чегет. Максатты көп коюп алышат. Бештердин мисалы напсиси, эгосы, булар деген логика аркылуу пайда тапкысы келет да. А эгерде логика аркылуу пайда тапканда напсиси кыйналат. Алтылардыкы ошо комфорт эле издей берет да. Комфорт жокпу, дискомфортпу, болду, напсиси кыйналат. Мына оңой эле да, оңой эле таап коесуң. Жетилердики болсо признание. Мисалы, жети адамдар мен кече күнү ойлонуп сен менен сүйлөшкөндөн анан 1-2-3 адамды ойлонум да, булар чото башкача адамдан деп мерген турган байкени. Жети экен да. Эмне бул мындай назик десе, миссиясы 2 экен. А миссиясы 2 эркектер деле бул женская миссия деп коет да, 33-кө чыккандан кийин назданып кетишет. Бул миссия именно женская миссия деп коет да. Ал эркек болсо деле баары наздуу болуп, жумшак, дипломатичный, түшүнүктүү болуп калат да. А өзү жети экен, ошончо мындай өзгөчөлөнүп турат го. Анан дагы ойлонуп отуруп, каныкейдикин билчү эмесмин, жа ырчы кыз мындай башкача өзгөчө чыгат го. Аны да чукулап издесем жети экен. Миссиясы 6 болгончо это творчество, чыгармачылык миссия да, ошо уже баары эле миссиясынан дагы иштей берет да. Анан дагы кимди карадым? Кайрат Нуртас жетиси. Бул жетилер деген мындай да, признание бул мактоо да. Аплодисменты дегенде кол чабуулар болгондо жетилердин аябай напсиси ошого мындай тоёттай. Жетилер даже мындай билинет да, мындай яркий кийинишет, макияж өтө мындай көзгө түшүп турат. Себеби буларды адам көргөндө эле вау деген взгляд болгондо эле напсиси жыргап кетет да. Признание дегендер жетилер да. Путин да жети беле? Жети. Ошон үчүн мындай башкача го, ошо президент барсаң мындай любой жерде барганда мындай камераны карап деп өзүнүн эме кылган ошондон да. Ал эч жака кетпейт да. Ал напси баары бир иштей берет программасычы. Ошон үчүн бул жетилер мисалы келечектеги жылдыздар деп койсок болот да. Булар бардыгы эле медиа жака кетсе жакшы. Себеби булар ошондой таанылып чыккан сайын, адамдарга таанылган сайын напсиси жыргайт дагы. Дальше сонун кылып аткарат. Еще перфекционист болушат да, булар бир иштин тим эле майын чыгарып, идеалдуу жасайт да. Негизи эле жетилер. Анан миссия жетилер. 33-төн кийинки эрки миссия жетилер чыга баштайт да. Ошон үчүн жетилерден продюсерлер жакшы чыгат. Себеби буларда самоуверенность деп коет да, мындай өзүнө өзү ишенгендик чектен ашып турат да. Мисалы биз өзүгө өзүбүз ишене албай кыйналып жүрбөйбүзбү? Булар мындай ушундай да программасында өтө эле өзүнө мындай ашыкча ишенишет да. Уверенность күчтүү, өзүнө өзү болгон ишеним. Анан баягы бирөөлөрдү жылдыз кылса жакшы деп ойлойм да. Буларгачы ошондой. 8. Анан 8дер. 8дердин эгосы булар материальный жакта, булар бардык нерсени материалдык жак менен көргөнү жакшы көрөт да. Себеби булардын напсиси дайыма результат болсун дейт да. Мисалы, жетилерге окшоп жөн эле признание алтам деп жүрө бербейт. Булар сөзсүз түрдө ар бир кылган ишинин жыйынтыгы акчалай болуш керек. Материалдык болуш керек. Сегизим иштеп атыптыр. Сегизин иштеп атабы? Жөн эле иштей бербеш керек да. Ал акча алып келиш керек. Ал деген бир жыйынтык болуш керек. Жыйынтык болбой калганда напсиси страдайт этет да. Азап чегет сегиздикичи. Ошодон эле. Вот жыйынтыгы жок күн өтүп кетти, болду кечинде кадимкидей эгосы страдайт. Өзүн өзү жеткенде. Өзүн өзү жейт да. Мындай жөн эле күнүм өтүп кетти депчи. Мисалы, 6 уктап, жыргап, комфортто жатып деле кайгырбайт да. Жыйынтык болбосо койсун депчи. А 8ге важно результат да. Ошо результат жоктон гана напсиси страдать этип кетет да. Анан 9дардыкы болсо жеңгенди жакшы көрөт. Вот 9дарда бар да, мына каерде жүрбөсүн, эмне иш кылбасын, сөз түрдө жеңүүчү болуп чыгыш керек. Биринчилик 9дарда болуш керек да. Мисалы, эгерде карап көрсөк, жана Мерим Жуманазар бар го, 9 экен да. Ал каерде болбосун жеңип чыгат да. Ал анын бул жакта программасы мен жеңишим керек, жеңиш меники деп турат да. Анан миссиясы 9дар бар, мисалы Анжелика Ырч.
тоже анын 3-ü да катуу иштейт. Ал акылдуу кыз да, аябай анализ аркылуу бардык жерде өзүнүн мындай пайдасын жакшы табат да. Анан 9-у катуу иштейт анынчы. Ал дагы бардык жерге эле чуркап кете берет го. Бир карасаң тренер болуп кеткен, бир карасаң Дубайда жүрөт, бир карасаң тиякта ошо 9-у да ар кайсы жакка чуркатып кете берет да. Бир нерсе уктуу, бияка да кирип кетет, да уктуу, бияка кирип кетет. Ал дагы мына миссиясы, адамдар миссиясы жакындаганда өзгөрөт да. 33-кө чыкканда, 33-кө жакындаганда оронуп кетти го ошондон да. Себеби мына кече жакында Бегимай Бекбоева кайтыш болуп кетти го эми, жаны жанаттан болсун. Жөн эле кызыгып карап койдум да, эмне экен десем, 33-кө чыкмак экен бир айдан кийинчи. Тоже 9-да. Видимо, жан дүйнөсү аныкы да аябай кыйналган го. Биринчи болбой, жеңишке жете албай калып, себеби бардык 9 кошо да, жеңиш болуш керек да, кылган ишинде бир жакшы идея болуш керек. Эгерде идея болбой калса, ошо же ошол идеясы ишке ашпай калса, анан жаны эмес, эгосу, напсиси кыйналат да. Өзү адам 2 программада жашайт да, баарыбыз. Мына жандын каалоосу бар, анан напсинин. Орусча айтканда душанын каалоосу менен жашайбыз и напсинин. Мисалы меники напсимдин каалоосу максат коюп алып, ошо максаттарым ишке ашыш керек. А менин жанымдын, душамдын каалоосу креатив. Ар бир нерседе креатив кылып, мындай элден өзгөчөлөнгөн бирдемени жасасам, менин жаным жыргайт. А напсим ошо цель деп чуркап жүрө берет да. Анан кээде ошондой алма карабай көп максат коюп алып, ошол ишке ашпагандан анан мен дагы кыйналам. Айтат го, эгону сындырыш керек, напсини жок кылыш керек. Бул жакшы эмес деп айтат го, жандын эмне каалаган ошону аткарыш керек деп. Эми ошентип айтат кээ бирки тренер, эгону сындырыш керек, жок кылыш керек. А эгону жок кылган болбойт да, бул Кудай берди го бизге. Алла берген, жараткан берген нерсени жок кылып кереги жок. Мисалы, Кудай деген 7 миллиард адамды жаратып туруп, ар бирине напсини, эмоцияны салып берип атпайбы? Эмоция бул бизге сыноо. Кантип башкарасың эмоцияңды? Башкара албасаң, адам негативде жүрө берет, низкий вибрацияда. Өзүн өзү жок кылат, ошол эмоциясы менен. Мисалы, мындай сөз бар да, мындай кээ адамдар мындай да, ушундай азапты Кудай мага эмнеге берип атасың? Алла Таала эмнеге мында? Алла Таала эч кимди кыйнабайт да. Кудай эч кимди кыйнайт. Ал эмнеге бизге ушунча нерсени бекер берип, бекер жаратып туруп, сонун мындай жашоо өмүр берип тургандан эмнеге бизди кыйнасын? Адам өзүнүн напсиси менен кыйналып атпайбы? Жанагы жихад деген сөз бар го. Жихад деген сөздү бизде мынтип ойлойбуз да, мындай бир душмандар менен согушуп, күрөшүп жок кылып келүү депчи. А жихад бул өзүңдүн напсиң менен күнүгө күрөшүү да. Биз ошо напсибизди тыя албай кыйналып атпайбызбы? Анан ошол эле напси биздин эң чоң душман да. А мо суициддин эң жакшы жери мага эмнеси жакты, вот мен ушуну барганда түшүнгөн эмесмин. Былтыр араң түшүнбөдүмбү? Кара окууга баратып, анан түшүн көрсөм мен эмнеге агайды жаман көрүп жүрдүм, эмнеге мен мисалы окуп алып наразы болуп жүрдүм десе, менин напсим эле кыйналып бериптир да. Напсим кыйналган үчүн эле мен баарын жаман көрө бериптим да. Өзү жашоодо душа мисалы эч кимге жамандык кылгысы келбейт. Душа өзүнүн гана реализациясын кылып жүрө берет да. Это биздин напси да. Биринчи болгубуз келет, аркы берки кылгыбыз келет. Анан ошол напсибизди мына суицид аркылуу билгенден жакшы экенде мындай башкарып үйрөнүп калат экенбиз. Жана сенин айткан туура да, сындырып кереги жок. Эгерде мисалы адамдын эгосын сындырып же жок кылып салсаң, мына бомждардыкы ошо эго жок болуп калган да. Ага уже баары болуп калат. Сындырып кереги жок. Напсини просто башкарып үйрөнүш керек. Мен мисалы кантип башкартам? Толтура максат коюп алганда мен өзүмдү эмне кылам? Стоп дейм. Сен бунун баарын аткара албайсың. Эмне сен өзүңдө мисалы өзүмдүн алымада карашым керек да. Анан кийин азайтып баштайм да. Жок, мына жерден андай эмес, мындай эмес деп туруп, анан өзүмдүн колуман келе турган чактап туруп анан максат коем. Ошо менин напсим кыйналып калбаш үчүн. Анан душамдыкын дагы карай кетем, креатив болгон үчүн баягы баракчамды креативный алып барып, мисалы, же дагы бир нерсени мындай креатив менен ойлонуп, баары бир ал керек да. Мисалы, мындай болду да. Мен кайсым учурда былтыр жайында интенсивтерде тынбай өткөрө бердим, а 4-төр деген системага
баш ие албаган адамдар да система дегенде мисалы бардык нерсе мисалы мектепте деле система го. Эртең менен сейилде барасың, каждый 40 мүнөт сайын танапис болот, анан чыгасың, кайра сабакка киресиң. Ушундай сыяктуу да регулярность бар да системада. А 4 деген такыр системага баш ийбеген адам да ошон үчүн 4 бирди жок кылат деген ошонун да. Бир системный адам, а 4 системага баш ийбейт. Эми элестеткиле, бир ата-эне болуп туруп баласы 4 болуп калды. Бир түшүнбөйт да. Мисалы ошон үчүн сүт сайдагы мага жаккан нерсе үй бүлөдө балдарды тарбиялоо аябай керек экен да. Көп консультация учурунда келет да, баламды түшүнбөйт да, кызымды мындай карайсың да, мисалы бир эже келди, 7 экен өзү, кызы 1 экен. А 7 деген ал бардык нерсени идеалдуу жасап атпайбы? Мисалы могу жерде турса, ушул ойдон туруш керек. А тиги бир кыз деген ал өзүм билем деп жашайт да. Кичинекей болсо деле алар критиканы кабыл албайт, сынды кабыл албайт. Өзүнүн бир закондору бар да, бирлеринин кичинекейинен эле у мындай башкача да дүйнөсүчү. А 7 болсо аны өзүнүн жанагы идеалдуулугуна, перфекционизмине салып атат. Анан ошондон кызы сүйлөшпөй коюптур 7 ай. Анан мага чалып анан консультацияга келсем, апасы айткандай деле кыз эмес да. Собзон эле кыз. Анан эжеге түшүндүрдүм. Эже просто сиздин каалооңуз менен кызыңыздын каалоосу мындай. Сиз муну каалап атасыз дейм. Анан ошентип кичине жакшы болуп тил табышты да. Анан мисалы жана 4-төрдө системага баш ийбегенде мен өзүмдөн жайында байкап калдым да. Баары эле жакшы. Интенсивдер кетип атат, марафондор кетип атат, консультация күн сайын. Бирок менин көңүлүм толбой жатат. Мисалы элдерге ошол керек да, а менде болсо ал нерсе мага жакпай баштады. Анан сабакка барсам кайра бизде профпотоктор болуп турат го. Анан бирөө айтып атат да, баардыгы сонун болуп кетип атат дейт, системага түшүп. Менин дейт душам кыйналып атат дейт. Көрсө системага түшүп калыптырмын да мен дагычы. Багы нерсе уже тажатып жибериптир меничи. Анан кийин эс алып туруп, мына эми ошондон бери 8 ай өтүп, мына февралда баштайм да. То есть баардык 4-төр ошондой да. Креатив жок болуп калыптыр. Креатив жок болуп калган үчүн меники уже кыйналууга кетип баштаган экен да. То есть оңой да муну мен карандачы, баардык адамдардын действиясын карап туруп эле ии деп каласың да. Ар бири өзүнүн программасында эле иш алып бара берет да. Башкача эч ошон үчүн бул могу илим аябай пайдалуу экен да. Өзгөчө мисалы бандай работодатель деп коет же хозяин болсо бир бизнестин канча адам колунда иштейт. Ошолорду туура койгонго жакшы экен да. Мисалы секретаршага бирди коюп койсоң болбойт. Ал баарын башкарып жүрөт. Ал башкараттан мисалы бул жакта начальник отурат, ал жака эчтеке жетпейт да. Секретарша эле бүтүрө берет да. Приемныйда отуруп эле баарын бүтүрүп коет. Ошон үчүн ал жерге 2-лерди коюш керек, же 6-ларды коюш керек. Же 9-дарды коюш керек да, шып жасап койгон, 6 комфортуна бүтүрөт. 6-да дагы эме күчтүү да коммуникациячы. Булар баары сүйүү менен жайлап коет да, 6-ларчы. Тактильный мамиле жасап, 2-лер болсо негизли исполнитель. Как раз буяк 2 болчу. 2 белең? 11 болчу. 11. Ооба, 2 да ошо. Булар бандай тоже идеалдуу жасайт да. Баарынын перфекционизм бар, буларда дагы так аткарат. Исполнители 2-лер. Ошондой. Анан бирок 11-инде бирге жакыныраак бирлер да, 2-лер. Се бир-бирден 2 болуп атпайбы? Лидерлик күчтүү. Баары бир 2, дипломатия күчтүү. Кыскасы ошондой. Ошон үчүн эгону сындырып, жок кылып кереги жок. Ал Кудай берген нерсени жок кылып эмне кереги бар? Вот ошол пример да. Могу көчөдө калган ошол адамдар жана ошо эгосы сынып калганда, ушунчалык эгосы сынып калган, эчтеке айырмасы жок. Эго амбиция менен жашайт да. Бир нерсе кылам деп, максатты ишке аткарам деген бул эго. Просто айырмасын эле билиш керек да. Ошо момент душаны дагы карап, момент эгону да башкарып үйрөнүш керек. Анан ошол эмоция да бизге Кудайдан берилген сыноо катары. Эмоцияны да башкарып үйрөнүш керек. Себеби биз кечке эле терс эмоцияда жүрө берсек, төмөнкү вибрацияга түшүп кетип атпайбызбы? А эгерде жогорку оң эмоцияларда жүрсөк, анда жогорку вибрацияга чыгып калабыз да. Бул жана сүйүү, благодарность, ыраазычылык. Биз эми күн сайын ыраазы болушубуз керек да. Таң атып ошону көргөнгө деле ыраазы болушубуз керек го. Дагы кайсы белгилүүлөрдү карап чыккыңар, кимдики ким экен? Мен өзүм ошо кызыгып жүргөндөрдү карап азыр мисалы Валентина Шевченко спортсменка бар го, кыйын кыз.
вот ошол жети экен да. Жети бул звезда го. Бул спорттун звездасы да. Жетилер бул жылдыз деген адамдар да. Жети дегенде эле жылдыз деп кабыл алыш керек булардычы. Себеби булардын башынын ордунда жылдыз бар да. Булардын кээ бирки мындай кылыктарынан адамдар претензия коюп таң калып болбойт да. Вот суицидагы могу илимдин жакшы жери биз эмнени үйрөттү мындай экен да. Ар бир адамдын программасын биз мындай карап атпайбызбы? Ошол эмне үчүн? Мисалы бизде келишпестиктер көбүнчө эле ошондон келет да. Мисалы 2 бардык нерсени казып чугуп билгиси келет. 4 болсо анын кереги жок. Аны ошентип экөөнүн ортосунда эмне келип чыгат? Келишпестик келет да, бири-бирине претензия коюп. Же болбосо 7-1. 7 жылдыз болсо келип атса, бир өзү мындай жылдыз дейт да. Анан экөө бири-бирин көргөндө өзү мектепте деле баягы атаман там мушташып кеткен балдардын баары эле 7лер, 1лер, 9лар болот экен. 9 победитель болсо келип атса, 7 мен жылдызмын дейт, 1 мен дагымын деп эле анан ошентип эметет экен да. Баардын карап аябай күлдүм да, только программа иштеген. Айсулуу канча экен? Айсулуу 4 экен. Бул кыз багы мен да кызыктым ошо 4 экен да, багы 4тө мындай да неудовлетворенность күчтүү да денедечи, себеби энергиясынын баары башында болгон үчүн денесин сезбейт. Бул кыз дагы денесин сезбейт дагы күрөштө, конечно, жеңет да баарын. Кантип жеңет сезбесе? Сезбеген үчүн жеңет да. Мындай ооруп анамны дебейт да. Ооба. Түз эле кетет. Бул багы жана көңүлү толбой баштаганда ошо мантип күрөшүп өзүнө келип калышы мүмкүн да. Денесин тартипке салып турупчу. Өзү 4 мен 7лерге ошон үчүн айтабыз го. Только фитнестен, спорт залдан чыкпагыла дейбиз да. Өзгөчө 7ге, 4кө дагы. 4 ошо денесиндеги энергияны сезбеген үчүн кыйнала берет. Өзүнчө эле ишин ошончо революция кылышат да буларчы. Революционерлердин баардыгы эле 4төр негизи. Жанар Акаев 13, Текебаев 22си, Момбеков деген бар, ал дагы 13, анан жана Нуржигит Кадырбеков бар го 4. Негизи ал анын сөздөрүнөн көп угам да. Жок, азамат сонун үйрөтөт да, баардык нерсени туура берет, акыйкат илимдерди берет. 4 деген ошол да, өзү каалайбы каалабайбы баары акыйкат илимдерди бере баштайт. Бирок багы депутаттыкка барып, ыйман нурун ачып, ушундай кылып атпайбы? Ал уже анын ички революциясы да. То есть багы 4 деген мындай да, акыйкат издей берет. Негизи жашоо өзү туура эмес го. Эми жашоодо акыйкат издеп, туура нерсе издеп, это туура эмес да. Жашоо өзү нелогичный, жашоо өзү мындай туура эмес эле да. Биз адилеттүүлүк издей беребиз да. Адилеттүүлүк издеген менен ар кимдин адилеттүүлүгү ар кандай да. Сеники башка болуп калат, меники башка болуп калат. Ошон үчүн мону карап туруп эле 9 миссияны, 9 напсинин түрүн карап туруп эле программасын билгенден кийин токтоп калабыз. Эми мисалы белгилүүлөрдөн Асөл Малдакматова эжекебиз бар го, красавица монда курчактай болгон. Ошол 21-индеги 3 да. Миссиясы 5. Миссия 5 бул күрөшчүл миссия да. Бул жагы 21 болгондо ал адилеттик издей берет. 3-4чү. Анан бул эң камкор адамдар 21-индегилер болот да. Мына дайыма ошондой го, кайсы бир жерде эгер бир кыргызстандыкты бирөө мындай тарынтып, абийда кылып койсо эле биринчи болуп чыгат го. Президенттерге чейин кайрылып, мисалы былтыр Казакстанда бир случайда чыкты, баланы коргойм деп, ошо 3төрдүн баары ошондой да, адилеттүүлүк үчүн күрөшө беришет. Бирок анан түшүнүш керек да, что адилеттүүлүк жашоодо жок экен. Просто ар кимдин өзүнүн адилеттүүлүгү бар, ошо главное өзүнүн напсиси минуска түшүп кетпеш үчүн ошону түшүнүш керек. Бирок ошо Асөл Малдакматова да миссиясы 5 үчүн, анан миссия 5 айымдар ошондой баягы күрөшчүл болуп атпайбы, ар бир нерседе ошондой биринчи болуп чыга алышат да. Ташриптики кандай экен? Ал деген 9, миссиясы 6. 9дукта буларда деген бул жерде мындай коргойм деген программасы бар да. Бул бардык элди, жерди коргошум керек, мен жардам беришим керек деп берет да. Мен ошо таң калам, ооруп калганда айтты го. Мен калган өмүрүмдө элиме арнайм, элиме ошол 9дукка сүйлөп атат да. Өзүнүн эле программасы сүйлөп атат. Чын эле сүйлөп аткан турбайбы? Ооба, чын эле ал жардам берисе элек адамга. Жарнама, малекеттик эмес, капел эмес. Ошон үчүн баягы каерде согуш болсо чуркап барганда 9дар коркпойт эчтекеденчи.
биринчи болуп баягы Супермен деп коем да, мындай кимге жардам берсем деле монтип көкүрөгүн кагып турат да, мондай кылыпчы. Аял деле мисалы жана Эрнест Бөрүбаевтар бар го, Эрнест Бөрүбаев миссиясы 9да дайыма эле жардам берип эле, адамдардан благотворительностька акча чогултуп эле, жана кайрымдуулук, анан бир үйлөрүнө барып, үй жок экен үй алып берели, нан жок экен нан алып берели деп эле жүрө берет го. Ал ойлоп атат да, что баардыгы ушундай жасаш керек дейт да. А мисалы 8дер бар, ал таң калат да, зачем мен жасайм дейт да. 8 деген мындай да, 8 деген адам мындай да, ар бир адам өзү иштеп, өз эмгеги менен акча табыш керек дейт. Дейм мен, ооба. Анан мисалы мага бер дегендерди көргөндө 8 айтат да. Жаман көрөм. Сен жалкоосуң, ошон үчүн акчаң жок дейт. Ошон үчүн сенде результат жок дейт. А 9 болсо баарына эле боор ооруп эле, боор ачып эле жардам берсе эле берет. Анан 8 таң калат да, 9 бул эмне болуп атат дейт да. Эмне үчүн бул жардам берсе мен да беришим керек. А 9 болсо ойлойт да, баары жардам бериш керек дейт да. Өздөрү чуркап жүрө берет. Пандемияда мисалы Анжелика деле аябай чуркады го. Карап турсаң, анан мындай да, бирок благодарность булардыкы мындай да. Миссиясы 9дар признанияны ошо жана благодарность эмне деп коет, мындай ыраазычылык күтөт да адамдан. Жасайт, жардам берет, буларга жок дегенде рахмат деп айтыш керек да. Мен ошо 2020да аябай таң калдым да. Эрнест Бөрүбаев аябай жардам берди элдерге, ушундай чуркады го. Анан кийин президентке кирбей калганда аябай капа болуп чыкты го. Мени чакырбай коюшту, ал бул это 9 да. Рахмат. Неге мени рахмат күткөн. Буларда мындай акча деле не важно болуп калышы мүмкүн да. Анча маанилүү болбой калышы мүмкүн. Эң башкысы жок дегенде, рахмат, сен ушинтип жардам бердиң деген бир мындай кагаздарды берип коюш керек да. Мына ыраазычылык кагазы, там ошого деле булардын напсиси ыраазы болуп калат да. Көрүнүп, кандай кызык да? Ар ким өзүнүн программасында эле иш кыла берет да. Меники деле миссиям 9да. Мен араң чыгып атам ошол программаман. Рахмат айткыла бересиң. Түз эфир кылып алып деле митип отура берем да. Кызыктуу болуп атса жазбайсыңар, смайликтер жибербейсиңер. Это тоже да. Мен неге мен силерге бекер барып атсам, силер мага рахмат айтпайсыңар керек деп чыгам да. Программадан эч ким чыгып кете албайт да. Бирок программабызды билип алгандан кийин ошону башкарып, нет ба өзүбүздү тизгиндеп үйрөнөбүз да. А 9 менен 6 кандай достукта, кандай бири-бирин жакшы эле түшүнөбү? Жакшы түшүнөт. Мисалы 6 комфорт каалайт, 9 ошо 6 каалаган нерсени жасап бере берет да. 6 менен 9 булар аябай эмоционалдуу адамдар. Булар эмоцияга алынып кеткенде, вот сабырга келиш кыйын да, ошол көрөт да көп адамдарчы. 6-сы, 15-и, 24-ü, 9-у, 18-и, 27-синдеги адамдар өзгөчө ден соолугуна көңүл бөлүп жүрүш керек. Себеби булар кечке эмоция боло берген үчүн ден соолугуна доо кетип калат. Себеби ашыкча эмоция эч кандай пайдасы жок да бизге. Мына Бегиме Бөкбоева 9 экен да. Мына 33кө чыкпай кетип калды. Видимо, жан дүйнөсү аябай кыйналган да ал кыздынчы. Эмоциядан улам. Ошон үчүн бүткөндө астролог айтты эле да, ушу Ташиев аябай эмоционалдуу, ушу февралдан апрелге чейин ден соолугуна аябай караш керек депчи. Силер да ошо эмоциясын айынан ден соолугун караш керек деп атпайсызбы? Окшош. Ошо, мне кажется, астрология деле окшош го дейм да. Мисалы мен астрология боюнча скорпионмун, өзүм жөнүндө баарын билем да. Мисалы мен кээ бир адамдарга кээде түшүнбөйм да, мисалы адам ар тараптуу карай бериш керек да өзүнчү. Анан шириктеп отура берген болбойт да. Мисалы мен астрология боюнча өзүмдү билем, нумерология боюнча да өзүмдү билем, тета хилингке деле баргам, мисалы фэншуйду деле көп жыл мындай кызыгып карап жүрдүм да. Анда эчтеке деле мындай зыян эчтеке жок да. Баарында эле ошо жакшы нерсе аласың да. Аны ойлойм, ниеттен эле депчи. Адам өзү кандай ниет менен барып атат. Мо илимге келип деле айтып атпайм, мен 2 жыл түшүнбөй жүргөн экем, көрсө адамдын напсиси биздики баягы напси өтө бийик болуп кетип, мындай түшүнбөй калат экенбиз да көп нерсеничи. Себеби жүрөк тушуна жанына жерде болот экен да, жүрөктүн тушуна чын элечи. Анан напси бийик болгондо ал жер караят экен да, адам душа менен байланышы үзүлүп калат экен. Анан душа менен байланыш үзүлгөндө жараткан менен байланыш үзүлүп калат экен. Анан өзүбүз эле напси менен эле ушу тытын бирдеме болуп жүрүп эле, акыры эмоция болуп эле аны өзүбүздү өзүбүз жана айткандай да, өлтүрүп котконбуз да. Напси эле биздин эң башкы душман напсибиз экен да. Ошо бул илим аркылуу мен ошол напсинин түрүн үйрөнүп, анан эң жакшы жери ар бир адамды билгенде, мисалы бул 2,
сен 7-8, бияк 6 болгондон кийин алардын напсисин түшүнөм. Анан мамиле түзгөнгө жакшы болуп атпайбы? Эки менен өзү каалагандай мамиле түзө бересиң. Ак чүч туура дейт. 6 менен өзү каалагандай. Бул бала менен мисалы комфорт түзүп, комфортна жакшы сүйлөшөсүң. Экиге бойлой мындай түшүнүктүү кылып айтып бериш керек, майдалап, чтоб сен эки сразу түшүнбөйт да. Бат түшүнбөйт да. Бой майдалап түшүндүрүп берсең, 2-3 күндө араң түшүнөт да. Түшүнбөй калса 1 жума керек болуп калат да. Эми элестет, мисалы 4-түн үйүндө 2 бала төрөлүп калды. 4 шумдук кыйнайт да 2 баланычы. Неге? 2 деген ал жай сүйлөп, жай кыймылдап, жай ойлонгон бала болот. Анын суроосу көп болот. А 4 деген максаты миллион, шар жүрө берет. Андай ар бир сөзүнө жооп берип, түшүнүп отура албайт да. Ошентип бала страдайт. А мисалы илими аркылуу түшүнө алганда бул так психология болот атпайбы? Деп туруп ата-эне, мисалы эми ата-эне деген баланы түшүнүш керек да. Бала деген ата-эне болуп келек го. Но биз бала болгонбуз да, ошон үчүн да. Бештер кандай дедиңер? Эми бештер бул кичинекейинен хрусталдуу сердце деп коет да. Хрустальное сердце бул жүрөктөрү аябай назик да. Мындай эки сөз менен буларды тарынтып алсаң болот да. Өзүңгө да билбей каласың да. Мындай вроде жакшы эле отуруп бирдеме сүйлөп каласың, а бирок тарынып калганын билгизбейт. Бирок эектеринен билип койсоң болот да, мындай бети катып калат. Анын чекелери мындай ыйлагысы келгенсип баштайт да. Мындай оозунун жээктери. Ошон үчүн бештер менен мамиле кылганда аракет кылыш керек, мындай катуу сүйлөп, бирдемени туура эмес сүйлөп, тарынтып албаганга. А эгер кичинекейинен тарынтып алсак, жүрөк чакрасы жабылып калат да. Булар деген аябай бизнеске күчтүү адамдар да, соода сатыкка, анан бирдемени көбөйткөндө мындай кыйын адамдар да. Бардык жерде масштабты размножение деп коет, көбөйтүүнү бул бештерге берилген да. Булар бат эле бирдемени көбөйтөт да. Мисалы 5 деген адам бир жерге магазин ачса, ал ошону эле карап отура бербейт. 1-2 жылдан кийин карасаң, бир жок дегенде 5 магазин ачып койгон болот да. Салон красота ачса деле ошондой бат эле сет кылып ийишет да. Мо сеттин баарын. Мисалы Москвада Пятерочка деген магазин бар да. Вот ошону ачкан аял как раз өзү пятерка аял, армянка. Көбөйтүп салган го, Россия боюнча канча пятерочка бар. Сан жеткис пятерочка, ошондой да. Бизде пятеркалардан пятеркалардан Аскарбек Салымбеков бар. 5 миссиясы 9. Ошон үчүн мынакей Дордой плаза, Дордой базар, анан ушинтип кете берген го, ошондой да. Анан бештердин логикасы күчтүү иштеген үчүн мынакей эми жөн эле жаткан талааны сонун кылып туруп бизнеске айлантып койду да. Мына вот 5. Эң эме адамдар ушу бештер да. Дагы ким бар бештерден? Мындай да ойлонгондой эсиңе келбей калат экен. Бизнес жасагандын бар. Бизнес жасаган боюнча мисалы недавно билдим мен, ага чейин мен 5 деп чыга берчи да. Табылды Эгембердиев бар го. Маркум Шоро компаниянын. Ошол кишинин 2 датасы бар экен аныкыда. Паспорт өзүнүн негизи төрөлгөн датасы боюнча 1 кен да. Вот стратегия күчтүү. А паспорт боюнча 5 кен, 14. Аны ойлоп койдум, экөө тең иштеген го депчи, себеби ошол кыргыздын нукура сусундугу жарманы ушу кичинекейинен эле дүйнөлүк масштабка чыгарам деп 5 деле иштеген, 1 да иштеген да. Стратегия плюс масштаб. Анан кийин азыр Шоро бүт жерде бар го. Россияда да Шоро бар, Кытайда да Шоро бар, бүт жерде. Ошондой. Дагы кимдерди айтсак болот? Жана Шевченкону айттым го, Валентина Шевченко. Ал жети да, жылдыз, спорттун жылдызы. А миссиясы 9, жеңүүчү болом деп турат да. Ал мен жылдызмын, мен жеңүүчүмүн. Кайсы жерде болбосун жеңип кете берет да. Ошондой себеби программа только ошентип иштей берет. Өзүн билген, өзүн тааныган, сонун нерсе турбайбы, Мисалы претензия сразу бат кетет да. Мисалы мен мурда ойлонорчумун да, жанагы депутат бар, Турсунбай Бакир уулу. Таң калчумун да, негизи элдер деле таң калып болуш керек. Неге мындай көп үйлөнөт, аны үйлөнгөндө да мындай жаш кыздарга үйлөнөт депчи. Менде да претензия бар эле да. Анан Сүтсага келип анын датасын каранайын. Претензия 5 мүнөттө кетип калды да. Неге? Программасы ушундай. Миссиясы 7 кен, өзү 17-синдеги 8 кен. Буларда мисалы энергия күчтүү да. Сексуалдуу энергия күчтүү да. 7деби? 17-синде да. Матрицасында 7 бар экен, еще миссиясы 7, духовный адам да.
Кимдин миссиясы жетип болсо, алар 33-төн кийин баары оронуп динге берилип кетет. Же 24-төн баштайт да. Адамдын жашоосунда мондой бар. 14 жашта энергия алмашат, 24 жашта алмашат, 33 жашта, 42, 46, анан 60. Ушул энергия алмашкан жылдарды эстеп калыш керек дагы, ошого жакындаганда эле адам өзүн кандай десем, руханий жактан көтөрүп башташ керек. Ошол энергия алмашкан жылдарды эгерде жакшы алып өтүп кетсе, поворотный момент деп коет го, мындай жашоодогу бурулуш учурлар. Көбү 33-тө же керкелер бар да, 33-тө мисалы миллионер болуп кетсе, а бирөөсү 33-тө банкрот болуп атат. Же каза болуп калат. Же каза болуп калат. Же бирөөнүн ден соолугу начарлап кетет. А кимдир бирөө мисалы 33-тө ажырашып атса, бирөө 33-тө үйлөнүп аткан болот да. Ошондой. Баары поворотный бурулуш моменттер болот да. Бул эмнеге экенине мен айта албайм, бирок ушундай алмашат. Анан 60 жашта Кудай дагы бир шанс берип атат. Адам эгер 60-та адам өзгөрүп кирип кетсе, андан арасында ден соолугу чың боюнча жакшы өтөт. А эгерде 60-ка азап чегип, жаны жабыркап кирсе, болду, оору менен эле алышып өтүп кетет. Ушул бурулуш учурларды эстеп калыш керек да. 14 жашта эми бала деген ата-эненин аурасынан чыгат да, өзүнүн программасы кирет. Ошон үчүн ар бир ата-энеге маанилүү баласынын программасын билип коюш. Себеби жана андай кармический ребеноктор болуп калышы мүмкүн да. Эгерде мен 4-түн, балам 2 болуп калса, демек бул мага кармалык бала болуп калат да. Эмнеге кармалык алып? Карма деген мындай да эми менин бир мындай бир мүнөзүм үчүн ошол берилип калат да. Ал деген ушул бала аркылуу оңдолушуң керек. Оңдолушуң керек деген. Себеби ошо кармалык мамилелерде бири-бирин сүйө албайт да. Бири-бирине претензия көбөйүп кетет да. Ошол эле. А бирок баары ошондон азап чегип баштайт, анан азап чегип кереги жок. Ошо сен айткандай өзгөрүп оңоолууга өтүш керек. Жөн берилген жок. Эмнеге 1-ге 7, 7-ге 1 берилет? Себеби экөө тең жеткен эгоисттер. Бири-бирине күскө кылып берип коет. Бирин карап оңолгула депчи. Например, 5-ке 3 берилет. Себеби 5 деген аябай эме да мындай. Эркиндикти каалаган, шуулда эле бирдеме жасап жүрө берсет да. А 3 деген система. 3 менен 5 бирип калганда аябай кыйналат да. 3 5тин эркиндигин кысат да. Системага отурсуп коет, 5 эмеге түшүп калгандай болот да, мындай капаска. Ал ошол жерден ага претензия койбой ойлонуш керек да. Мүмкүн мен ашыкча эле эркиндикте эле көчөлөп кеттим деп туруп кишине. Же тескерисинче 3 ойлонуш керек. Мен мүмкүн такыр эле өтө катуу системага алып атат окшойм. Баарын эле мондой кылып, өзүнүкүндөй кылып. Анда может мен да кишине мындай мүмкүнчүлүк беришим керек окшойт, эркиндик беришим керек окшойт деп ойлонуш керек да. То есть өтө кызыктуу. Эми көп мындайлар. Өтө кызыктуу да. Да көп айта берсек. Кайрат Кыргызды карап чыккам. Кайрат. Ал алты экен. Ал өзү негизи чыгармачыл адам экен. Анын душасы творческий душа деп коет да, чыгармачылык душа да. Бирок качан чыкты жанагы сүрөтү? Жакында эле, билбейм. Жакында, январда чыгып кетти. Январда. Карап чыктым да, буга эмне болуп кетти экен десем, бунун өзү внутренний энергиясы жетти экен да. Тоже где-то ошо өзүнө өзү звезда болуп кетет экен. Бирок январь айы буга 7 деген ай болгон үчүн ошо кичине оюна эме келип кеткен окшойт да. Хаос ойлорчу. Анан багы признание издеп чыгара алган окшойт ошол сүрөтүнчү. Негизичи. Анан батыл алып койду. Ошондой да. Себеби көп жетилерди байкаганда булар өзгөчөлөнө беришет да. Анан көңүл бурдуруш үчүн эмне гана албайт. Жана атың чыкпаса жер өрттө кылып ийишет да жетилерчи. Мен чечингеним жетип экен да. 7 болуп кетиши мүмкүн. Революция жасагым келип кетти да. Бирок жетилердин баары ошентип кризис аркылуу адамдарды, коомду өзгөртөт да. Мен как раз эмени айткым келет. Жана Эрлан Көкүлов барго? Ал жети да ошо балачы. Вот молодец да Азамат. Кээде мен ошону мындай Азамат дейм да. Мында адамдар жети десе эле коркушат, көбүчө билбейм мен. Коркуп кереги жок. Мисалы ошол бала кылып аткан нерсеничи эч ким духу жетип жасай албайт. Жетилерде дух күчтүү болот да. Мисалы бир дагы адамда ушу жетилердикиндей дух жок да. Булар мындай эчтегеден коркпойт. Чын эле эчтегеден өлүмдөн деле коркпойт. Ушундай адамдар. Мен Путин отурат го, жети. Бүт Европа, Америка, дүйнө жүзүн коркутуп коюпчу.
өзү деле билбейт хаос кылып атканынчы, бирок дух күчтүү деп отурат. Ошондой. Дагы бир нерсе, мына мобилизация болуп кетти го. Ошол да жана октябрдан энергия алмашты да жердикич. Анан эле карасак эле орустун баары Азияга кыдырып келип калбадыбы? Мисалы, ушундай нерселер болушу мүмкүн да быйылкы жылдарычы. Ойго келбей. Мисалы, эч ким ойлонгон эмес да, что орустар келип бизден квартиралап калышат, жашап калат деп. Кече Ошко бардым, мен жашаган отельге да толтура орустар келди да. Прям Москвадан эле учуп келип атышат да. Бул эч кимдин оюна келбеген нерсе да. Ушундай да, могу кризис жана трансформация дегенде, кризис аркылуу трансформация демек не экен, дүйнө мындай жети адамдарды кээде местосуна коет да. Алтын балык деген жомок бар го. Жана кемпир не болуп кетет аягында. Кайра местосуна коюп коет го. Ошондой сыяктуу да, жети азыр баарыбызды мындай жакшылап тарбиялайт да. Сен ким элең, ким болдуң, кайра ким болосуң деген сыяктуу да. Ошон үчүн бир гана руханий өсүп, жан дүйнөбүздү байытып, кандай эмне кырдаал, кандай болгон күндө деле биздин өзүбүздүн мисалы бул жагыбыз таза болсо, жогорку вибрацияда турсак, терс эмоциялар менен иштешек. Мындай эмоцияны да жок кылыш кыйын да. Биз адамбыз го, туурабы? Ар кандай болуп кетет, бирде туруп. Главное ошо эмоцияны үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы, таарынып калсак, азыр толгон токой, азыр мисалы мен сүйнөм да, сен да жакшы чыгарып атасың. Вот мына абийдан көппү, бар мыкка туурабы? Кыйкырып өкүрүп чыгарып сал. Жаман эмоциялар көппү, дагы толтура методдор бар. Хатха йогага бар, тияка бар, бияка бар. Чурка, терде, мончого бар. Мисалы, мончодо алмашат. Мисалы, бүт жаман эмоциялар күйүп жок болот. Главное, парга отуруш керек да, ысыкка. Ысып, адам териден өтүп, сөөккө өткөндө ысык. Сөөктөгү бардык жаман эмоцияларыбыз кетип калат. Көп адам түшүнбөйт да, мисалы, жин десе эле корко беришет го. Негизи мында ойлонгондо жин бул биздин терс эмоциялардын жиндысы да. Или эго, эго жин болобу? Напси? Эго напси да, эми ошол эгода эмоциялар болуп атпайбы? Мына карасаң, жин, адам өзү деле айтып атпайбы, жинме тийбечи депчи, жинме келтирбечи депчи. Бирок ойлонбой сүйлөй берет да. Бизге баандай маани берип койгондо бир даратканага барсаң, мончого барсаң кирип кетет. Мындай да, адам өзү жогорку вибрацияда турса, эч жерде эчтеке кирбейт. Эми сырттан бар сущностьтар, эми ал деле кирет, если адам өзү вибрациясы терс мындай төмөн болсо. Себеби аура тешилип калат да адамдачы, оңой кирип кетип атпайбы. Мисалы, сен күн сайын өзүңдүн жана телоң менен иштеп атсаң, дисциплина телону тартипке салып атсаң, акылың жайында болсо, эмоцияңды башкарып атсаң, вибрация жогоркуда турса, эчтеке кире албайт. Эгерде терс эмоцияң көп болуп, вибрация төмөндө турсаң, диванда жатсаң деле кирип кетип атышпайбы? Например, мисалы да, ошо просто ошону түшүнүш керек деп ойлойм да. Жин бул ошо терс эмоциялардын эле жиндысы. Мисалы, кээ бирки адамдар өзгөчө аял заты эмоцияга жакын да, эркектер эми эмоциясын кармайт го, буларда логика бар да биртке болсо да. Биз эми эмоционалдуу болгон үчүн ыйлай калабыз, аркы берки, анан ушак сүйлөй калабыз, ошентип анан эмоция вибрация ылдыйга түшүп кете берет да. Сонун аябай пайдалуу болду эфир. Кызыктуу болду. Ар бирибиз жөнүндө билдик. Сонун нерсе экен бул, чынында эле мен аябай ошону колдойм да. Мисалы үчүн сүт сай темасын бүгүн козгойм десем, бир таанышым жөн эле бир димкилерге ишене бересиң дейт да. Бирок сен өзүң барып көрдүң беле десем, барган эмесмин дейт. Көрдүң, сен тааныбаган дүйнө сен үчүн жөн эле бирдемке боло берет. Же болбосо бирөөнө бир күнөө болот, бирөөнө болсо ширк болот, бирөөнө болсо кызыксыз нерсе болот. Бирок ар бир адам өзүндай изилдегиси келсе, өзүн тааныгысы келсе, анда бул нерселер абдан көмөкчү, анан жардамчы болушат экен да. Ошто астрология, нумерология, сүт-сай жана башкалардын тармактардын барычы. Анан айтат го кыргыз элине, канчалык өзүңдү тааныган сайын сен Кудайды тааныйсың депчи. Анан эмне үчүн биз муну минтип өзүбүздү чектеп, бул нерсеге уруксаат бербей атканыбыз дагы таң калтырат да. Бүгүн өзүбүз тааныганга дагы көп мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиз, кызыктырдыңыз. Бул илимге буюрса, мындай
элдер дагы өзүнө көп жакшы пайдалуу нерсени жаза алды го деп ойлойм. Ооба, мен дагы ойлойм. Себептен де мындай экен да, адамдын биринчи максаты бул башкы эле максат аң сезимди өстүрүү экен да. Калгандары уже вторичный деп коет да, экинчи. Эгер аң сезим өспөсө, баары деле ошо бир күн болсо, бир күн напси кыйналып калып атпайбы? Ошон үчүн аң сезимди өстүрүп, анан бир чети сен азаматсың, ушундай ар тараптуу чыгарып атпайсыңбы? Быйыл өзгөчө рейтинг көтөрүлөт го сеники 7-жылда. Айткан келсин. Баарына. Жочун эң пайдалуу да, эң пайдалуу сенин каналың. Мен даже угуп өткөнкү жана бала чыкты, дин боюнча айтып. Ну сонун айтты да, баягы коркутуп үркүтө берип бизге установка деп коет да, подсознание установка киргизип салганда, жана установка мындай бир нерсеге ишенип алабыз да, ошону Калыпка киргизип. азыр деген мындай болуп калбадыбы? Эгерде Кудай Таала жараткан деп атпайсызбы? Ар ким ар кандай айтат. Бирөө Аллах, Кудай, там орустар өзүнчө айтат. Бирок эми негизи бир эле жараткан бирөө эле да. Дүйнөм просто кызыктуу болсун деп жараткан да. Мындай ар түрдүү кылып. Жараткан Аллах бизди жаратса, демек адам дагы жаратман болуш керек. Эгер Кудай жараткан бизди жаратып койду, ар бир адам бул жерде жүрөбү, коомдо адамдарга пайдалуу бир нерсени жаратыш керек да. Ошол эле, мисалы, эгерде карап көрсөк, Европа, Америкада, Кореяны кара, телефондорду ким чыгарып атат, жаратып атат? Туура? Бизге пайдалуу элге жаратып койду. Ушундай нерсе менен алек болушубуз керек да. Анан минтип эле бүнтүп өзүбүздү чектеп отуруп алган болбойт да, коркуп үркүп элечи. Ал болбойт, тиги болбойт депчи. Ал нерсе жок, анын баары жөн эле установка да. Ошентип баягы биз өзүбүздүн аң сезимди чектеп эле кыйналып, коркуп атпайбызбы? А эгер биз корко берсек, адамда 7 чакра бар го. Эгерде кечке корко берсек, биринчи чакра жабылып калат. Биринчи чакра эмнеге жооп берет? Ал чакра это выживание чакра деп коет да, бул энергия ошол жактан биз бирдеме иш кылабыз, чуркайбыз, бир максаттарыбызга жетебиз дейбиз да. Анан страх ал жабылгандан кийин экинчи чакра жабылып калат. Биринчи муладхара, экинчи чакра бул баягы удовольствие чакрасы деп коет. Жашоодон рахат ала албай калат адамчы. Ал жабылгандан кийин үчүнчүсү автоматтык түрдө жабылат. Ал воля, эрк. Адамдын эрки жабылат да, анан коркуп эле жашап жүрө берет да. А бул жак бизге көбүнчө жабылып болот, сердечный чакра. Себеби таарынабыз, аркы берки жөн жүрбөйбүз, сөзсүз түрдө баандай пендечилик кылып эле анан ошентип эле анан бүт чакралар жабылып калат. Бул биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жабылгандан кийин эми бияктарды айтпай эле коеюн да. Ал дайыма жабык, негизи могул жактардан анан Алла менен байланыш түзүлүп, мисалы бизде мурдагы ата бабаларыбыз, мисалы, эмне үчүн алар аяналы эле, Манас атаны деле аябай, Манас эпосунда Олуялар бар эле.